Качан камчыбек ташиып келип, мына төртөөң катар тур. Мына элдин көйгөй силердин мойнуңарда деп көрсөтмөйүнчө чечпейби булар. Булар чечиш керек. Биздин максатыбыз мына биздин сүйлөп аткан сөзүбүздү ошо жогору жактарга жеткиресиңер. Биз мына регионда иштеп аткан жетекчинин бирине да ишенбейбиз. Ошол жерге биздин үнүбүздү жеткирип берсеңер, Кудай силерди колдосун. Камчыбек ташиып качан ошол көрсөтмө бермейинче биздин жергиликтүү бийлик иштебейт. Анык ол. Эмесе ушунча элдин бардыгынын сөзүн ошолор билип турат. Ушул көйгөй бар экенин дагы билет. Бирок чечпейт. Кристосын кармап отурат, ошо Кристостон жылбаш керек. Эми азыр чекти сатылыптыр деп жаш балдар диагноз коюп саткан адамдар дагы, алган адамдар дагы булар белгилеп атат. Муну орган адамдары, камчыбек ташиипке жеткирсеңер, орган адамдары түздөн түз келип бизге аныктап бериш керек. Ким сатты, ким алды? Ар бир чекти бирме-бир текшерсин. Эгер менин эң чоң уулум 41-ге чыкты, эң кичинеге 33-ге чыкты. Бирок эл чогулуп сүйлөгөндө мындай сүйлөшкөн. 3 адамга чекти толук ала албайсың. Bir үйдөн bir чек берели дегени мен макул болгом. Себеби мен 3 балама бер десем, калганына жетпейт. Мен муну туура түшүнөм, кызым. Ушуну толук жеткирсеңер, биздин сөздү жеткирсеңер. Ар бир чек закондуу түрдө алындыбы? Же закондуу түрдө алынбастан баягында комиссиянын жардамы менен, айыл өкмөтүнүн жардамы менен жашыруун алынып калдыбы? Ар бир чекти текшериш керек. Бул бергенде дагы 2-3 варианты берип атышат булар. Комиссиялар айтып атат, биз мажбур адамларга деп тизмени алып апарып бергенибизде өкмөт өзгөртүп берген деп атат булар. Булардын сөзү туурабы, алардын сөзү туурабы анда билбейм. Буну аныктап, акырына чейин жеткирбесеңер, бул эл азаздан ушундай турат, болбосо көтөрүлөт. Бул көйгөй бардык жерде болуп атат. Ошо кызым, сураңыз. Личный камчыбек ташииптин өзүнө жеткирип койгула. Ошол катар тизсин биздин мына жогору жагы жетекчилерди. Райондун акими дагы келиш керек бизге. Айыл өкмөтү менен таштап атпаш керек. Айыл өкмөттүн кылган иши ушул. Иштебесе, Крестону бошотуп иштей турганга бериш керек. Туурабы? Ушул көйгөйлөр кайсы айылдарда бар аба? Бул көйгөй азыр Ана Кызыл айылында бар, Босон айылында бар, бизде бар, Эски Шорошат айылында дагы бар. Ингвидин да ушул көйгөй бар, бардык жерде. Эгер айыл өкмөттү келип, ошол жактан көрсөткөн адамдар келип ревизия кыла турган болсо, бунун бардыгы чыгат. Бунун көп жыл мурдагы чыккан саткандар дагы чыгат, кызым. Bu yerде элдин үлүшүнү берип атса элге жетсин деп. Анан кийин бу жерден келип булар сатып атса кандай чындык ушул? Чындыктан эмес да. Акече мен айтсам, ооба да. Ким ынтылган алып атат мисалы үчүн бу жерде? Ким ынтылган алып атат? Эже толуктап айтып койсоңуз. Мен мисалы үчүн 2014-жылы балама арыз таштаганмын, өкмөткө бар. Ол өкмөттөр уже кетти, канча өкмөт кетти онун бери. 2014 таштаса мына 2024 10 жыл болуптур. Меники 10 жыл болуптур. Менен башта таштагандар 20 жыл таштагандар бар да бунун арасында. Мисалы үчүн жер трансформация болуп мына чек немеден берилгенде лицейдин берагынан. Ончо-мунча адам эле алып калган. Ондай ham сатылып кеткен деп көбүн уктук. Ошонан бери мына 10 жылда неме болуп атыр. Ошол 2010-жылдары тартылган болуш керек эле ошол жер. Ошодон бери азыр мына 10 жылда дагы бизге чек берилип атыр да, үй-жай салганга. Бергенде дагы мына элдин үлүштүгүнө, жер жоктугуна байланыштуу элдин үлүштүк жерин алып атабыз биз. Ошол элдин үлүштүк жерин алсак дагы ошол элдин өзүнө тийбей мына чекеден сатылып кетип атыр. Бизге ошо саткан адам ham келсин, алган адам ham келсин, элдин өзүнө берсин ошо жерлерди. Ол элдин үлүштүк жеринен алынган жерлерде трансформация болуп аткан жер, мисалы үчүн. Ошону элдин өзүнө кайтарып беришсин. Дагы канча жыл жүрүшүбүз керек биз мисалы үчүн. Токтом колуңузга тийгенби, манча жер берип? Токтом колума тийди. Тийгенине мына 2 ай эмес, жалган айдан 1 ай болду. Тийгениге 1 айдан бери ушу ана күнү келет, тартат, мына күнү келет, тартат, ушу малга келди. Бериле элек, ал элек биз мисалы. Мен көрө элек. Кайсы жерден алышыңыз керек эле? Кайсы жерден экен өзүм билбейм мисалы үчүн. Азыр алмабак деген ол жерден дөңдөн беребиз деп атат. Ошо кайери берилет, ким берет, өкмөт келбесе, мисалы үчүн жаңы өкмөт шайланганга 1 ай болду, 2 ай болдубу? 2 ай болуп калды. 2 айдан бери ошол өкмөттүн жүзүндө эле көрө элекпиз биз. Эми былтыр берилген, туура, комиссия түзүлгөн, комиссиянын участкада мен да бардым ал жердечи. Анан биз канча биринчи башташында 8 сотиктен болгон да, кийин анан эл көбөйүп болуп туруп, айыл өкмөттөн чечим чыккандан кийин айыл кеңештен 7 сотиктен берилип көбөйүп калгандагы бөлгөнбүз баарындачы. Кийин биз билбеген азыр мына элдер тополоң кылып атпайбы? Чындыгында бул туура эле. Негиздүү бул тополоң. Биз комиссия мүчөлөрү билбеген адамдар болуп атат бул жердечи. Комиссиянын чечимине кирбегендерчи. Ошонун аркасынан азыр элдер тополоң кылып аткан болчу.
Муну мен ойлойм, мына силер чыгарсан опубликованный печати прокуратурадан өз реакциясын берсе керек. Текшерүү жүрүп жатып коргоо тарабынан туурабы? Ошол эми ошондо да кайра толук жооп беребиз. Тизмеде жок эле адамдарга сатылып кетип атабы ошондо? Сатылып кетти мына элдерде бирок ким мен сатып алдым деп саттым деген жок болуп атпайбы? Казылып туруптур, анан кийин шарт эле группага чыгып айттым, чекчи келдиби? Же ондо не болуп атат экен десем, жок, чекчи келген жок. Түнү сатып кеткен окшойт. Мен түнү келем дештенчи, бул жердечи. Анан кийин күндүзү келди деди. Ондо кечке мага келиптир. Анан биз мына аркы беттерде чек бар. 10-дан 20-дан 60-тан келгенде, ар келгенде айыл башчы айтылат. Чекчи келди, тарттырып алгыла. Чекчи келди, тарттырып алгыла. Анан мына жерде эмнеге айтылбайт? Бу жерде бир секрет бар да. Бул жерде бар экен, Ана Кызылда бар экен, Бостонда бар экен, Бостондагы кечиктик деди да, ушуга келиши керек экен алар да. Бизге ушуну тактап неме кылып берсе жакшы. Ал эми мындай чындыкты айтсаң жакпай атат да. Мага чалып атат, кече чалып атат, эми ошо немелер чалдырып атат. Мурда мына токтом чыгарып кеткен айыл өкмөттөр. Кой деп тур, мен өзүм барып жолугам деп. Мага немесинин кереги жок, мисалы тууганың болобу. Бизге ошо чындыкты неме кылып, ким айыптуу болсо жазасын тарттырып берсин. Анан Испсокто канча жылы мурун эле арыз жазгандар да. Арыз мурун жазган, Испсокко кирген, кийин ким өчүрүп жүрген билбейт ошону. Бул комиссиянын ошибкасы мына жерден болду да. Комиссиянын ошибкасы муктаж деп туруп, муктаждарды бөлүш керек эле дагы. Калганын өкмөткө барса чыгарып берет эле. Мына жылдан баштап мыналар жазган деп туруп, Испсок катары бериш керек эле да. Мыйзамда ошондой болсо керек. Ошентип бериш керек эле да. Улар тааныш билиш ушундай эле болуп кетип атат. Чындык жок да. Самидинов Ибрагим Манасович 1986 төрөлгөнмүн. 4 кыл айыл өкмөтүнө карашы Шороо Башат айылынын тургуну боломун. Менин наразычылыгым бул ошо жогорудагыларга, биздин айыл өкмөттөрүбүзгө. Бул азыр жер жетпей атат, жер аз келди деп айтышкан башта. Бирок ал жер сатылып атат. Шуну биз ачыктап, тактап, иликтеп бериңиздер сиздерден суранабыз. Мен өзүм чек тартыла турган маалда чучугулак тарттырган бизге, жеңер келди, даяр, тартасыңар деп. Чучугулак тарттырган 3-чү номер болуп тартканмын, чучугулакты тартканмын. Арадан бир жум өткөндөн кийин чекчи келди, тартабыз чекти деп. Мен чек аламын деп чыкканмын бул жака. Мен чыксам, бул жерден 3-чү номерга келгенде, 3-чү номерде башка адам болуп калып атат. Мен ошолорго түшүнбөй атам. Ошолорду иликтеп, тактап, бүт бараны. Ошону жай-жайына коюп берсеңиздер деп сиздерден сурам келет элек. 2008, 2012, 2019 чекке арыз бергенбиз. Азыр биз үйдө 4 семьябыз. Ошон үчүн чек керек, бөлүнүп чыгышыбыз керек. Ошого чек маселеси. Биринчи поток берилиптир. Анан айтып атышат 3-чү, 4-чү потоктордон деле берилиштир. Ошону бизге мындай тактап чечип, көп семьяларга чек берсе, ошо жакшы болот эле. Şu çek tuuralı geldik de biz ama şu bala çakalar çoğoyup, nevriler çoğoyup, bari anda olup uyga batmay kaldık hem. Çek beribse çek berbeyle yürüşet. Şimdi birinci kvartal beriptir, ikinci kvartal, üçüncü kvartal çok miş bolup atat, hem satılıp atat miş bitti. Bu otağız, bir oğan toşun onday kılap görgelek biz. Şimdi bizge oşonu taktap, iliklep berse, hökümet oşonu biz oşonu suranat elek oşaktan, hökümetten. Can aytırırsa bağındagı öleçi. Men uşu Ana Kızıl ayılından geldim. Bizdin köy masalemiz çek boyunca. Birinci kvartalda bergenden keyin ele bizge çekler jok, tügöndü degen nemelerdi aytılıp atat. Bирок экинчи, үчүнчү неме деле алды деп угуп атабыз. Ошолорду тактап берсе деп суранат элек. Үйдө биз ушундай 4-5 семья отурабыз. Ушу чекти эрте жаздан берилсе, күзгө чейин кичине аракет кылып неме кылып алсак деген ойдо кайрылып атабыз. Сиздерден сураныч ушу адилеттүүлүк менен карап чечип берсеңиздер.